Мен ушуну канча иштеп жүрүп салгам, мен могу неме акчамды салгам. Не болуп атат? Себептери көп. До сих пор квартирада турабыз, 3 балабыз менен. Эмне кылабыз эми дагы мына дальше? Биз KG Group компаниясынын бул жактагы 10 жыл болду. Ну, представьте, 10 жыл. Канчалаган адамдар өтүп кетти, канчалабыз оорукчал болуп калдык. Сен Кудайдын түшкүрүнө түштүң беле? Кудай сактасын. төлөбөгөндөр төлөш керек ошол. Эми уялбай туруп айтып атасың, мен эсептеп көрөм, анан дагы кошом. Сен кошкондой акың да жок. Акча маселеңиздер бар эле. Ошол чечилдиби? Акчаңыздарды алып атасыздарбы? Жанагы Ооба. Бул жакта 300 квартира бар жалпысынан. Сизден үмүттөнөбүз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушуну чечип бериңиздер. эм көтөрүлүп атат. Эми көтөрүлүп атат эми. Мен уже канча балалуу болдум ага чейин. Атыштар бар, жок эмес. Алар арестте чыкпай отурат да. Мен Элиза жок кылып коюп атат. Мен байкем үчүн өзүм келип, өзүм контролдоп, өзүм деп милдетин алдың да, анан сен милдеттен качып атпайсың. Качып атпаймынбы? Жок, эми Мына бул бизнес, силердин үй бүлөлүк бизнес. Эмне себептен анда калган аресттериңиздер чечилбей атат? Бир чоң ишенчибиз сенде болуп атат. Урматтуу көрөрмандар, эгер ишине так, жоопкерчиликтүү жана ишенимдүү курулуш компанияны издеп жатсаңыз, анда Nobel компаниясына келиңиз. Үйүңүздү ашыкча башору кылбай, өз убагында жана сапаттуу бүтүрөт. Бардык документтери таза. Жетекчиси ак ниеттүү, абийирдүү ишкер. Баасына сапаты төп келген батирлерди Nobelден алыңыздар. Амансыздарбы көрөрмандар, бүгүн биз KG Group компаниясынын бул жактагы Чыңгыз Айтматов ордосу деп аталган объектисине кайрадан келип отурабыз. Биз буга чейин да былтыр келген элек, анда ушул курулуш иштери жүрөт деп биз материал чыгаргандан кийин президенттик администрациядан, ошол кезде УКМКдан тапшырмалар берилип, маселелерин чечилип, курулушу жанданмак болгон. Бирок курулуш Монтепе бир блогу 3 кабат көтөрүлүп 4-кабатына жакындап калыптыр. Жашоочулар, бул жактан үй алгандар жумуш өтө жай жүрүп жатат. Эмне себептен жайлап кетти, акчасы болуп атса деп тынчсызданып, кайрадан бизге кайрылышкан. Бүгүн ушул маселе эмне болуп атыптыр, качан бул KG Group'тун үйү бүтөт экен деген маселенин үстүндө сурап көрөлү. Өздөрү келбейт. Мисалы үчүн Азиз, мисалы үчүн Азиз, болсо дагы кимдер жүрөт? Келиш өздөрү маселесин коюп, урматтуу мынага дольщиктер, мына 10 жыл болду мына. Ушунча биздин баягыбыз бар эле, бирок кечикти. Бирок биздин дальнейший планыбыз мындай иш жүргүзөлү деген өздөрүнүн баясын айтпай атат да булар. Сиздерди чогултуп, мына курулуш башталды, мындай кылабыз, биздин план мондай деген сыяктуу сөздөр айткан жок. Андай сөздөр болгон жок. Эметкен боюнча бир дагы жолу биз деген Азизди көргөн жокпуз. Биз канча сурандык группадан. Азиз бизге отчет бергиле, Айбек экөөңөр. Жанагы сметасын түздүңөр беле, көрсөткүлө. Канча акча алдыңар, эмне иштеттиңер, канча остатка калды, канчанчы жылы бүтүрүп бересиңер, дагы эмне деген мүлкүңөр бар, ошон боюнча тиги дольщиктерге отчет бергиле, сверка алып кайсы дольщик канча карызы бар, жалпы дольщиктерден тийчү акча канча сумма калды, дагы канча керек, ошону барып бизге отчет бере десек, мына окуйт, унчугушпайт, келбейт. Же мына эң эле жөнөкөй бул жерде видео тиги эме кылып тартып көрсөтүп койгон группага, эмне иш жүрүп атасың, ошону да көрсөтүшпөйт буларчы. Эми кээ бир дольщиктер келсе, бул турат да тихо уктап атат, эч ким жок. 5 күн токтойт, кээде 5 күн токтойт. Кээде келсе 5-6 бала жүргөн болот. Кээде келсе 2 үй жүргөн болот. Анан ушул үй бүтөбү анан эме. Силер милиотный погодада келип калдыңар. Милиотный эмес, лётный погодада келип. Биз мына мисалы үчүн бетон куябыз. Бетон куйгандан бери 2 күн үстүнөн чыккан болбойт, трешник кетип калат. Жок, макул сен инем, сен туура айтып атасың. Чыкканга болбойт. Мына аякты эмне токтотуп атат анда? Аякты эмне токтотуп атат? Ана бияка деген кирпич түшүрсө, мына аякты көтөрө берсе болот беле башка. Кладчиктерди алып келип жок дегенде. Бул жөнүндө менде сурасаңыз мен каждый айтып берем. Каякта кандай болот, кайсы жакта кайсы темир болот. Ургач осуктагы ал бетон куйулганда канча күндө кургары мен да жакшы билем. Мисалы үчүн мен тиги эмен архитектурный бүтпөсөм дагы. Жок сен мына жерге кирпич түшүрүп, ошол тетякка койгон, бетон койгон 5-6 баланы мияка коюп койсо, 5-6 кладчик жок дегенде көтөрө берсе, биякта эле бүтө бермек да жумуш. Ошо өздөрү кармап атат. Все, бизге бияктын маселеси эмес. В плане, чтобы заинтересованности в плане, что достроят нам, а мы уже 10 лет живем, правильно? Нету. Собраний не делают, правильно? Они не участвуют в том, чтобы достроить нам эти квартиры, выдать, даже там, кто должник, там, сказать, там, вы должны, там, да, или еще что-то, собрать людей и сказать, вот, приходите в это время, мы построим ваши квартиры, там, мы строим вот это, там, будет через столько-то месяцев, столько, какой-то этаж, да?
Ну, какой-то этап же должен быть, правильно? Эми башында булар айтышпады беле, биз курулуш башталса анан кийин эл менен сүйлөшөбүз, планыбызды айтабыз, мынтебиз деген андайлар болбоду. Жок, болгон жок да алчы. Болсо другое дело. Биз деген анда чогулуш биз эмне кылабыз анда? Турабы сизди чакырып, турабы? Биз деле, например, канча уже 10 жыл болду. Ну, представьте, 10 жыл. Это какое время? Или biz 10 жыл назад это деньги были другие, правильно, когда эти квартиры брали? Тогда башка квартира алып албайбыкпандачы. Сиздики кайсы дали үйүңүз? Вот мына бул. Эми көтөрүлүп атат. Эми көтөрүлүп атат эми. Мен уже канча балалуу болдум ага чейин уже. Сиздер качан баштадыңыздар бул жак келишим түзүп? Кайсы айда баштадыңыздар жумушту? Биз ошонун тоштасын карайм, бир октябрь беле, ноябрь беле. Октябрь, ноябрь, Же ушул да, жаңы жылга чейин болчу да. Андан кийин уже суук болуп калды. Сууктан эз бетон койгондо болбойт. Ошентип акырын жылып келип эми күн жылыда эми көтөрө баштадык. Почему вам нельзя строить, а некоторые Жок, алар строятся? көтөрүп атат, алардын квадраты мындай да же. Просто вопрос. Алардыкы мындай. Почему нельзя, вы 400-500 говорите, эле квадрат. монолит Бул нельзя? жердин чоңдугун көрдүңүзбү? Буяктын чоңдугун көрдүңүзбү? Канча квадрат чоң? Мен башканы деле көрүп атам чоңдорду. Мындан чоң Понимаете? Нет, Эми, просто ал силерге вопрос. деген алыста Сизге сон болуп просто көрдүрөт ушел да. вопрос. Неге вы говорите, холод нельзя? Мы тогда будем только весной, летом, осенью. Холод, все, мы закрываемся. Получается так, да? Башка фирмалар көп деле иштебей эле. Биз эле Түшүнүктүү. иштеп келатабыз. Анда Сууктачы. мындай кылалы. Азыр 3-чү этажды бүтүп калды. 4-чү этаж башталып 4-чү этажды баштап атат экенсиздер. Графигиңиздер кандай? Мындан ары канча көтөрөсүздөр? Негизи мындан ары деген бизки график боюнча 20-30 күн. 20-30 күндө бирден калат көтөрүп кетесиздер. Негизи ошондой. Негизи 28 күндө бетон кургап туруш керек да. А бизки 20-30 күндө бир этаждан көтөрүп кете беребиз. Мындан ары ошондой болобу эми? Мындан ары ошондой болот. Акчасын убагында төлөп Акчасы атабы? убагында төлөнүп атат. Эми ошондо ноябрда баштасаңыздар айына болбой атпайбы? Анда суук болуп калды да. Баарыбыз эле түшүнсөк болот, сууктачы. Эми балдардын баары деле. 1,5 ай дедиңизби? 1,5 ай. Жайым азыр үйдө жатканда силерге билинбейт да кышта болгондо. Буякта суукта муздак темирди кармап. Мени балам миграцияда этиги келе албай жүрөт өзү деген ошо гражданство Россия мынакей канча жылдан бери мигрант болуп же үйү бүтпөйт. Канчалаган адамдар өтүп кетти, канчалабыз оорукчал болуп калдык. Эми Ташыптар деген өзүнүн эле имамитин деле чыгарыштын эле айласы алардыкы ошо жумуш ошого эле жүгүрөт. А биякта караган киши жок, келсе иш болот, келбесе жок. 5-6 иш ушу жүрө, 5-6 киши ушу үйдү бүтүрөбү. Эмне деп жооп берсе болот. Үйүм мына 5-чи этаж мына. Б блок. Ушу биз алганда ушундай темпте алганбыз. 21-жылы алганбыз. 21-чи мен анда Москвада болчумун. Москвага кеткем. Бир туугандарым алып, мына үй куруп калыптыр. Уже 23-жыл берилет экен деп. А биз эртерээк бүтүшүн үйүбүз жок эле. Ана сүйүнүп анда эртерээк бүткөнүнө биз баягы кылып туруп, план кылып, карашада ушу акчасын төлөп, азыр мен ушул күнгө 70% акчасын төлөгөм. 5 жыл Москвада жүрдүм. Москвадан келдим, азыр эле бала чакам менен үйүм жок. 3 балам бар. Мына келсем дагы ушул акыбалда мына. Мага чейин, бизге чейин уже 2016-2017-жылы алгандар. Мына 10 жыл болуп атат. 10 жылдан бери мына жүрөт да мына азыр. Сиздер сарсана болбоңуздар, мага деген жогору жактан контроль бар, бийликтен контроль койгон деген. Менин таң калганым ошо контроль койсо эгерде контролдун деген жытын дагы жыттаган жокпуз биз өңүн эмесчи. Контролдо ушундай иш болот беле, 5-6 дан адамды коп коюп контролдойт беле. Биздин эми эң негизги бийликтен сурарыбыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизди көрүп турсаңыз ошол KG Group компаниясынан алган должниктер мынакей 8 жылдан бери ушинтип акчабызды төлөп коюп 100% жүрөбүз же үйүбүз бүтпөйт, балдарыбыздын баары миграцияда чет жактарда жүрүшөт. Сиз деген ушул KG Group компаниясынын деген мүлктөрү, активтеринин баары деген аресте деп атат. Ушуну ушул эле чыкса эле биз үйүбүздү дальше бүтүрөт элек деп атат. Ушуну жардам берип, ушу көзөмөлгө алып, өз контролуңузга алып, биздин үйдү бүтүрүп бергенге жардам берүүңүздү сурайбыз көптөн көп. Буга чейин да кайрылып келгенбиз, дагы кайрылабыз. Сизден үмүттөнөбүз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушуну чечип берүүңүздү. Сонун биягы сонун дей берет. Бирок мисалы үчүн силер келдиңер, мисалы үчүн ичине жакшы сүйүнүп атабыз. Силер келгенде, ооба сонун бар жогу прекрасно болуп атат. Ой, кыйратабыз, жайлайбыз деген сөздөр. Анан кийин эле пустата да, пустата. Эч нерсе мына
Кайда чуркамайт да. Ошондой эле болуп атат да. Өздөрүнө кылып атат да. Буларчы бизди ошого составить этип атат. Ушул жака ким келип ызычуу кылгысы келсин. Элдин баары бош эмес асыл мисалы үчүн. Ооруганыбызда ушул жерге келип атабыз. Жумушту таштап келип атабыз. Булар да түшүнүш керек да биздичи. Мен ушуну канча иштеп жүрүп салгам мен, могу неме акчамды салгам. Мына дагы көтөрүлүп калганга кичине сүйүнүп турам. Мен котлованда 5 жылдан бери жатат. Мен да сатып алгам ошону, кызылдай акчага. Мен азыр жөн эле чын. Райди балдарым үчүн мына повикенин бирөөнү жарып туруп эле кеткенге дайынмын, чын. Чын, бул жөн эле. Кажан түштү да ошого жетип атат да. Сулейман, өзүң жанатан көрдүң го улум. Бир чоң ишенчибиз сенде болуп атат. Мындан 4 ай мурунку өзүңдүн баягы багытың менен ушул жерде кел макул деп тынчып калдык эле. Анан азыркы могу жердеги дольщиктердин мындай кыжынып турганынын себебин деле түшүнүп турасың да. Анан биздин кайрылуубуз, суранычыбыз ушул болуп атат. Мына канча акча алганын бүгүнкү күнгө чейин билген жерибиз жок. Кайда кетип атканын туйган жерибиз жок. Биз офиске барган менен жооп ала албай атабыз. Мынтип чогулган сайын кыжынып, бири-бирибизди кемирип атканыбыз жетилердин пайдасына чечилип атабы? Бизге мындай конкреттүү жооп жок болуп атат. Эми өзүңдөн өтүнүч. Сен бага такшалган адис катары, журналист катары ошол азыркы отурган тиги жетекчилерден канча акча алдың, кайда жумшадың, эмне болду? Мунун келечеги качан, кандай болуп, качан бүтөт? Элдин чыдамы кетип бүтүптүр. Мен аркылуу сурап атат деп, сен аркылуу гана жооп алганы калдык биз. Азыр мына офиске баратып мушташкан турушат. Өзүң көрдүң. Анан ушуну бир мурунку кийинкини салыштырып, бийликке жеткендей үнүбүздү жеткирип бер деп сенден суранычы. Рахмат. Эми азыр Азиз Ташев өзү келет деди го. Келсе күтүп туралы. Келбесе андан өзү байланышып офисине барып, ушул сиз айткан суроолорду тапшырманы өзүң өтүнүч. Эми келе коюш керек да, ушунча эл 1 сааттан ашты. Эми эмне кылабыз эми дагы мындан ары дальшычы? Сөз эле калбай калды, кимге кайрылабыз дагычы? Сиздер компаниянын жетекчилигине кайрылып атсаңыздар, иш жай жүрүп атат. Кайрылып атабыз, барып атабыз. Бизди жакшы сүйлөп туруп жайгырат, жолго жиберет, бизди кайра элечи. Мына бүтөт, мына бияктан акча келет, мындай кылабыз, тигини сатабыз, мындай кылабыз. Мен Райымбекова Абигай, мен жолдошум учурда Москва шаарында иштеп жатат. Ошол жакта эмгектенип жатат. А мен болсо 10 айлык балам менен бул жака барып кел деп собранияга мени жиберди. Ошол биз да үйүбүздө эртерээк бүтүшүн каалайт элек, эртерээк билишибиз керек эле. Ошол. Башында жолдошуңуз сүйлөшүп, жолдошуңузду алып. Ооба, только жолдошум келди, жолдошум байланышып, жолдошум собранияларга келип турчу да. А өзү Москвага кеткенге байланыштуу мени барып кел деди, анан келдим. Сиздер качан алгансыздар бул жактан? 2018-2019 жылдары двухкомнатный квартира алып турбуз. Оплатасы полный. Андан бери ошол алган жылы деген Курманбек Токтосунов деген директор экен. Азыр андан бери 2026-га чейин уже 7-8 директор алмашты дейт да. Ошол биз до сих пор квартирада турабыз, 3 балабыз менен. Эртерээк бүтүшүн каалайт элек да, биз дагы үйдү. Азыр 10-11 бала жүрөт. Bir бригадада. Анан ушу менен бу диафрама. Тетче диафрама калды. Ушуга 20 бала сал дейт да. Бүттү, ушул менен эле биз азыр Шапаловкасын көтөрөбүз. Шапалов көтөргөндө сыртка 3 киши, үстүнө тозулган 3 киши эле. Эртеңкечи. Бул биздин жумушубуз ошол. Көп адам иштетиштин кереги жок дейсизби? Азыр Көп адамды кайсы малды иштетет? Бул жактан Апаловка чыгат. Ошондо бияка 8-9 адам, бияка 8-9 адам. Эки катар турат го. Ошол жака чыгарабыз. Ошон үчүн 3 күнгө даярдап беребиз. Бетонго даярдайбыз. Куябыз, сөгөбүз, анан алдын сөгүлөт го. Ошондо көп адам чыгат. Эми бул байлаганга көп адам деле. бүгүн канча адам иштеп атат? Бүгүн 11 бала жүрөт. Эки сварщик бар болчу, ошо менен 13 болчу. Сварщиктер өткөрүлдү, мына. Ультразуктан өттү. Атайын текшерилип өтөт да. Өттү, сварщиктер бизге кетти. Сваркасын жийип койду дека 12 бала, Сапат жагынан текшерүүлөр болуп атат да. болуп атат. Текшерүүлөр болуп атат. Келип атат. Технадзордан келет, ультразвуктан келет. Барлы. Assalamualaikum, кандайсызбы? Assalamualaikum, кандайсыз? Слушай, сиздин дошиктериңиздер кайра чогулушуптур. Баягы боюнча дагы деле иш жакшы жүрбөй атат, жай болуп жүрүп атат.
Анан бизге чогулуш кылып айтып да койбойт, жагдай эмне болуп атат, кандай иш болуп атат деп нааразы болуп атышат. Баягы биз келип кеткенде жолу маселелер чечилди, эми жумуш жүрөт, эми булар менен сүйлөшөбүз, баардык пландарды айтып турабыз дедиңиз эле. Эмне болуп атат? Туура эле мына Илман өзүң акыркы убакта өзүң келип тартып кеткенсиң, эми по факту көрүп атасың. Кылынган иштердичи. Көрүп атасыздар эми ушунча болуп атканынчы. Бул эми баягы кылынбай эле калып кеткен жери жок. Туура баягы биз планлаган нерсе бир аз кечеңдеди. Кечеңдеген эмне себептен? Себептери көп. Потому что буга чейин жанагы лаборатория маселелери чыкты. Андан кийин бул жердеги эмне маселе мына детальдар жок болуп чыкты да. Биз мурда эми баягы эски неме менен жүрө бергенбиз да, жанагы опаловка бүт эле немелерчи. Булар бүт баягы срокдан чыгып кеткенде биз кайрадан алып, кайрадан топтоп башка жерденчи. Потому что башка жерден топтоп дегенибиз жаңы деле алып алсак болмок. Баягы пулду эконом кылып, ошон үчүн баягы бир аз убакыттан неме болуп калды. Анан бул маселени эмнеге сразу баштап алдыңар деп деле булар дошиктер айтышы мүмкүн да. Туура бул сразу башташ үчүн жанагы мамлекеттен, лабораториядан уруксат кагаздарын алышыбыз керек болду. Потому что баягы мамлекеттик болгон үчүн бул мамлекетке келип муну уруксат алып бериңиз, лабораториядан өткөрүп бериңиз десе эле келе калып эле кылып бербейт экен. Очередке турат экенсиң, ушундай процедуралар бар экен. Ошон үчүн бир аз кечиккен. Туура, ооба, кечиккен. Мындан ары кандай болот эми жумуш? Эми биз буга чейин дагы бир кечиккендин себептери көп деп атпаймынбы. Бул биринчиси, эми экинчиси, буга чейин биз 3 бригада алмаштырганбыз да. Потому что эми баягы куйган балдар менен договор кылганда, мисалы, айына бир этаж договор кылганбыз да. Айына бир этаж көтөрө албагандар болуп калды да. 1,5 ай өтүп кетип аткан болчу. Анан жок болбойт деп башка алып, бул балдар мына азыр 3-чү бригада. Булар азыр эми айына уже акырын кетип атат. Срок менен, то есть. Ошол. Алдыңкы койгондор ошол баягы бизден 1 айлык менен кыла алган эмес болчу да. То есть узарып кетти ошол маселе. Акча маселеңиздер бар эле. Ошол чечилдиби? Акчаңыздарды алып атасыздарбы? Жанагы бир жер саткан жериңиздерден канча алдыңыздар? Ал жерден дошиктер деле билет. Ал жерден өзү договор боюнча деле билесиздер, ал жерде квадрат $1 миллион болчу. Буга чейин 300 миң алышкан экен. Анан 700 калган болчу. Буга чейин азыр биз 380 миң бул жерге азыр коротулду ушул эмеси. Калган 700 калган да ошол. Ошондо 380 болсо канча сатып калып калат атайбы? 320 миң. Ооба. 320 миң калды. Бар, ал сиздердин кассаңыздарда турат. Жок, биздин кассада эмес. Потому что биз башында эле айтканбыз да, акчаны общий алып албайбыз депчи. Потому что эми эртең адамдар ойлошу мүмкүн. Бул акчаны аз алып алып, качып кетет башка болбасын үчүн, дошик менен деле биз договорубуз бар. Почтам. Бизге мисалы $10 миң боло $10 миң, $50 миң, $50 миң. Бизге керектүү немесин алып атабыз. Берип атат. Токтотпой эле берип атат. Ооба. Ал маселе жок. Ошол. 300 миңге 300 этаж турду эжеке. Потому что ошондой. Ооба, эжеке бул мындай да эжеке. Биз мисалы стройканы башында биз $100 миң менен бир этаж көтөрөбүз дегенбиз да. Бирок андай эмес экен. По факту келгенде бир этажды биз мисалы 160-170 миңге бир эле этаж ушунча расход кылдык да. Биринчи баягы заңдап калган, туруп калган эмени көтөрүш кыйын экен, расход көбүрөөк кетти. Экинчисине мисалы азыраак кетти. Мына үчүнчүсүнө дагы андан азайып. Ошондо мисалы общий бөлгөндө ошо примерно 100 этажга 120 примерно айланат экен да. Потому что башында көп кетти, уже акырын азайып кетип атат да. Ошондо общий неме кылганда ошол 100 атраптары болот. Түшүнүктүү. Эми ошондо пландарыңыздар кандай? Азыр да 320 миң калыптыр. Ал 320 миң түгөгөндөн кийин эмне кыласыздар? Башка акча барбы? Квадраттар бар да биз ал жактан. Аны реализовать этип баштайбыз да. Чак 3800. 3800 примерно. Квадратураны өткөрүп алдыңыздарбы? Ооба, ал башында эле өткөрүлгөн ал. Сиздердики? Мурда эле, ооба. Сатып атасыздарбы аны? Жок, эми реализация кылып баштадык да. Эми баштайбыз. Баштай элекпиз пока. Ошону элге чыгарып бербейсизби? Эмнени? Сметаныбы? Сметаны. Ошону примерно сурап чыгып калды уже. Квадрат канча болуп атат?
общий эменики объект. Объекттің общий бұл эме общий дегенде үй деле эмес. Бунун ичинде жанагы отделение ал жак. Чыңгыз Айтматов объектісінен локальный сметасына заказ беріп шығардық. Локальный смета бюджема болды шыққанына. Жалпы сумма болса бұл жаққа доллармен алып қарағанда 9,5-10 миллиондай расход кететкен. Анын ішінен жаңа минусовать еткенімізде ошо локальный сметаны бүгінгі күндөгү себес стоимости $878 туура келеткен. Бүгүнкү объект полный благоустройствосунун бүтүшү себес стоимость $878 туура келип калат. Bunun içinden жанакы айтылган 9,5 миллиондон туураны кеметип, анан бул жакта дагы өзүбүздүн тийиштүү азыр акцияларга жүргүзүп атабыз. Бош квартираларды дагы реализация кылып, анын içinden дагы расторжение кылган квартиралар бар. Ошону чыгарып, анан кошумча жетпегенине ачык айтыш керек. Бул жакта элдерге салабыз. Эми бул жерде төлөй элек элдер, төлөй элек калган остаток бар. Кошумча сиздерге айтып коёк, бүгүнкү күндө ар бир бул жакта 300 квартира бар жалпысынан. Бирок фактически 207 квартира дольщик, дольщиктер алгандар. 58 квартира жердин партнеру, анын ичинен 10 квартира мэрияга берилген, өзүңүздөр билесиздер. Ошондо 207 квартиранын бул жакта болсо акцияларкасын бүгүнкү күндө жүргүзүп жатабыз. Анткени бул жакта дарение болуп кеткен, мурдакы директор дагы берип салган, белекке берип салган квартираларды дагы аныктап, тактап, мына группада дагы тыгыз иш алып баратабыз. Ар бир дольщикти чакырып, баарын бир акцияларка жүргүзүп атабыз. Анткени акцияларка жүргүзбөсөк, тарых мурдакы историяларын карасак, мындай перепродажа кылып салган, бирок фактически остаток карыздары бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дольщиктер менен тыгыз иштешип, акцияларка жүргүзүп жатабыз. Буюрса бир айдын ичинде бул акцияларканы толукканды бүтүрөбүз. Ошондо дагы жалпы сумманы чыгарып, сиздерге маалымат беребиз. Анан азыр могу жерде айтылып атат, баа жетпей калышы мүмкүн, акчаны асып. Анан кайрадан элге кошумча кылып төлөп бергиле, бааңар көтөрүлүшү мүмкүн деген маселе көтөрүлбөйбү? Буну мен азыр да или нет деп айта албайм, потому что мынау немени чыккандан кийин акцияларкалар, андан кийин айтылат. Мен азыр кошосуңар же кошпойсуңар деп айта албайм. Потому что баягы сумманы биз билбей жатабыз да. Ошол, ооба. Бизге тети 17-жылы жоккон акчабызды жок коюп 100%. Анан элдер бизде ашык акча жок да, каякта балдарыбыз тентиптен көргөн квартиралар, көргөндө аст Япония, тети Чехиядан бери жүрөт. Миграциядагы жүргөн балдарыбыз эмдиги чекти үй бүтпөй келбей жатат. Анан силер акчаны деген ташып деген өзүнө алып болгон расходтоп салып, анан эми 8-9 жыл өткөндөн кайра доплата кылып, бул эмне деген тиги эмелик, калыстык жок. Президент өзү деген чечип берсин муну. Биз бир да сом доплата кылбайбыз, эчтеке да кылбайбыз. Пусть имамитин отура берсин, отурган жеринде. Керек болсо энең да жооп берсин, как учредитель катары. Эмнеге буга чейин бүтпөйт? Эмнеге активтериңерди сатпайсыңар? Өзүңөр айтпадыңар беле? Имамитин деле собрание кылганда айтпады беле? Камал электе биздин активтерибиз бар, жетет. Финансы жагынан эч кыжалат болбогула деп. Биринчи собранияда сен да ошол сөздү айткансың. Анан эмне түштөн кийин кайра доплата кыласыңар? Азыр эми чечиле элек деп. Сиз эми компаниянын ичинде болбогондон кийин көп информацияны биздин дольщиктердин проблемасы эмес. Эми сөз бересизби эжеке? Сиз сүйлөдүңүз да. Сиз сүйлөп атасыз. Активтерибиз бар деп. Мен азыр деле айтып атам эжеке. Активтер бар, жок эмес. Алар арестте, биз чыкпай отурат да. Азыр чыга элек бул арестте. Ошол чыкпаган эме баягы сот маселеси, сот бүтпөйүнчө деп арест коюп койгон кебирдик мүктөргө. Ошондон үчүн чыкпай жатат. Баа боюнча кандай дейсиз ошондо? Кайсы баа боюнча? Көтөрүлгөндө каршы болуп атат. Эми азыр биз билбейбиз азыр. Мен мисалы конкретно мончаны кошосуңар, монча аласыңар деп айта албайм. Потому что мен мына эсептеп чыгышым керек бугүнчө. Эми ушуга чейин эмне кылып атсың? Сен келгениңе 3 этажды көтөрдүң, ушуга чейинчи. Мындай да Азиз. Ошондо сүйлөшкөндө сен ошондой эле айткансың. Баардыгын эсептеп, бүт баардыгын чыгарып берем деп. А бирок сен азыр айтып атасың. Эми көтөрүлүп кетсе, сен кошосуңар, кошпойсоң, мен пока моян актымды эсептеп туруп айтам деп атасың да. А сага айткан сен элдин сен укпайсың. А ушуга чейин биздин акчабызды алдык,
толук төлөгөндөр бар. Сен ошону биз канча айландырмакпыз мисалы. Сен алгансың, эмнеге ага жооп бербейсиң? Если договор болсо, сен болбосоң да ошол жердеги сен угуп турчу. Сен азыр деген эмне үчүн турасың бул жерде? Сен ошолордун айынан келип отурасың бул жерде? Үйдү куруп берейин деп келип Угуп тур. Үйдү куруп берейин десең, сен каяктан келдиң? Мен келип отурган жокмун да. Сен ошолордун баарыңар бир жерден келип атасыңар. Бир тамырдан, дарактан ошол жерден дем алып атасыңар сиз. Мындайча айтканда, сен ошон үчүн келип отурдуң бул жерде. Мени келип койгон жок да, тиги имамиден камалып калды, сен келип турду болгон жок, туурабы? А сен келдиң, келгенден бардыгын чечесиң, сен билесиң, мойнуңа алган үчүн келдиң. А келгенде сен ошол элди да ойлош керек да, монча жылдан бери биз эл квартиралап, а бизден 50 миң, 30 миң, 20 миңден квартира төлөй албаган болсо айылда самсалап жүрөбүз, ушул үйгө деп бергенбиз. А ушуга чейинки акчаны биз дагы может башка жерге эле берсек, давно үйүбүз бүтүп, сен менен урушпай, сени таанымак эмеспиз биз, мисалы үчүн. А компенсация сен деген простойно төлөшүң керек болчу, мисалы үчүн мындай келгенде. Анан эми уялбай туруп айтып атасың, мен эсептеп көрөм, анан да кошом. Сен кошкондой акың да жок. Надо будет сени менен үстүмөн заявление жазыш керек. А договор болуп туруп, угуп тур. Договор болуп туруп, сен үйүң бүттү, чек-чейип. Бир баста. А биз төлөй албай калсак, сен бизди пошол бол, мен договорду көрдүңбү демексиң. Туурабы? Сен договорду менин алдыма ыргытмаксың, монтип. Могу договорду окудуңбу, колуң турабы демексиң. А сага азыр деген биз айтсак, сен сезип да койгон жок, мен минтем, мен тигитем. Сен Кудайдын түшкүрүнөн түштүң беле? Кудай сактасын. Кудайым бар, баарыбызга тең. Биз зыркыраган үчүн болот, чын. Жан кейип турат, чын. Бала чака болсо, сен билбейсиң, сен акчаң бар, аркаңда өзүң айтканда дагы немелериң толтура экен. А биз деген сендей эмес, биз эптеп тапкан акчаны могу жерге салганбыз. Мындайча айтканда, ыштан турсу үй жок жүрөбүз могу жерде. Ар жерден кебетебиз монда болуп турган менен эчтекебиз жок, самсалап жүрөбүз могу жерде. Тегерен кайра сен зыркыратып, кошосуңар, анан мен айтсам, сен айта албайсың эчтеке. Сен мурунку договор кандай болсо ошондой. Сен договорду бускансың, сен договор деген давно бүтүш керек болчу. Договор боюнча. Анан андай договор андай болгон болсо, ошол ким менен договор кылган болсо, ошолорго арыз жазабы, башка кылабы. Ошондой кылат эми. Мен эми колумдан келген нерсени компания менен договор түзгөн да. Компания менен түзгөн кайсы директор мойнуна калган. Азыр жооп берип атасың анан. Кээ бирки нерсени туруп айтып атат да. Эч ким жооп бербей, качып кетип калды да. Ошондой адамдардын мен жаман сөзүн угуп, мен мойнума алып, мен алып коюп сүйлөгөн жокмун. Мына өзүңөр көрүп. Ошондо Элиза неметип атканда сиз албадыңыз беле? Мен Элиза кетсин, Элиза келип муну көтөргөн. Андан кийин сен келгенде биз айтпадык. Элиза угуп туруп эле коюңузчу. Жок, Элиза келгендечи. Элиза келгенде биз айтсак, сиз айтпадыңызбы мынтип? Мен Элиза жок кылып коюп атат. Мен байкем үчүн өзүм келип, өзүм контролдоп, өзүм деп милдетин алдың да, анан сен милдеттен качып атпайсың. Качып атпаймынбы? Кылып Жок, атпаймынбы? эми кылганча, эми бул өзүң ойлосоң, бул кылган иш эмес да, бул кылган ишке жатпайт. Жооп бериңиз, ошондо эмне болот? Баа жагын карайсызбы? Баа бул каршы экен бул. Эми мен азыр эми туура, мен эми азыр бул жерде мен сиздерди деле ооба кошпойт деп кетирип берсем болот. Бул эртең чыгат акыры, мисалычы. Чыкканда эртең сен мынтип айтып чыкпадың беле деген сөз болот. Мен ошон үчүн мен да или нет деп айта албайм, потому что мен смета чыга элек. Ой, смета эмес, то есть жанагы эсептерди биз кыла элекпиз. Канча кошулат, канча кошулбайт биз билбейбиз азырчы. Түшүнүктүү. Анан азыр арестте мүлктөрүбүз да арестте турат, чыкпай атат дейсиз го. Баягында биз тартып кеткен ошо президенттик администрациясынан кабыл алып, силерди УКМКга чакырып, маселеңиздердин баарын чечип беребиз деп маалымат да айтышка беришкен. Эмне себептен анда калган аресттериңиздер чечилбей атат? Азыр аресттер боюнча бир эле ошол акча маселесини, анан жанагы эмени перерегистрация директор ошону кылып беришти, закондоштуруп. Ошон менен келип атабыз. Пока наркы аресттер боюнча жанагы байкемдин ишиге эме кылып. Ошол Ал арестте канча, мисалы үчүн, канча миллион сомдук же долларлык мүлкүңүздөр арестте турат? Ал жерде баягы үй бар, паркингдер, ошо. Аларды сатса, эми суммасы канча? Эми суммасын мен так айта албайм. Бул жерде Азиз, жанагы мен ага жооп бербейм, башкалардан сурап алгыла деген жообуң жооп эмес. Эмнеге дегенде, мына бул бизнес, силердин үй бүлөлүк бизнес. Туурабы? Анан буга чейинкисине мен жооп бербейм десең, анда сен келбей койсоң болмок. Сени бекиткенде офиста отурганда айтпадык беле? Сен милдетин ала аласың байланайын, жаш бала экенсиң, стройканы түшүнбөйт экенсиң дегенде жооп бергенсиң, мына эл турат. Мен милдетин алып келдим деп. Анан азыркы жообуңду мына эл кабыл албайт. Ошон үчүн жаны кашайып атат.
Ana başkalardan сурап алгыла дегениң бул жооп эмес. Эми мен жоопкерчиликти аламын дегенден кийин алып Эми кылып дагы келип атамбы, байке? Кошумча өткөндө ушундай сөз чыгарып ийдиң, ошого эл күйүп атат. Мына жакшы билет, элдин баары эле азыр эсептегенди үйрөнүп калды. Азыр банктарда депозит канчага чыкты? 14% болду. Мына бала эмне күйүп атат? Ушул жака төлөгөн акчаны азыр банкка салып койгонубузда канча акча чыгат эле? Миллиондон эле 140 миң чыгабы? Андайдан алды 10 жыл болду, аркасы 5 жыл болду. Анан бүгүнкү күндө сен дагы доплата кыл десең, элден жакшы сөз чыгабы? Бул туура эмес. Эми байке, сиз айтып атпайсызбы, ошол убакта кылган туура, ошол убакта могу жердеги жоопкерчиликти алып компания директорлор башкалар кылганда мындай маселе болбойт болчу да. Мындай кылганда деген маселе болгон болсо көп да байке. угуп Ошон үчүн баягы кылынып аткан нерсеге эле баягы биз эле айткан болчубуз. Только баягы негатив айтып эле неме кылып каласыздар да. А бирок баягы кээ сиздер айткандай башында биз баягы бат неме кыла албай калганыбыз эле ушул болчу да. Siz kurup atasın oğlum. Buna 6 ayda 3 öğüttü. Daha 6 ayda daha 3 öğütsün da. Жылына hazır. Жылына бұл арзанчылык болбойт. Жылына кымбат болот. Bir taşın da kımbat. Misal üçün bir zil taş. A sen эми дагы 1 жыл 2 жылдан келип бизди дагы кошкула кымбат болот. Бул эми кандай? Договор болду да башында. Эми байке, мына бул жерде 10-15 адам турган болсо, мисалы төлөбөгөн адамдар деле бар да. Биз айтып атабыз. Уже силер төлөп баштагыла, мен буну эле карап отурбайын. Мен мону да карап, мону да параллельно 10 адам кирпичин ура берсин. Деп айтып атам. Ана кээ бирлер биз вообще төлөбөйбүз деген дагы адамдар ызылдап атат. Эски баанада төлөбөгөндөр бар да. Анда кандай мен бирден акча чатып албайм да. Ошол үйдү гарантия бербеген үчүн төлөбөйбүз деп атат да. Үйүңөрдү бүткөрүп берем, мисалы үчүн 28-чи. Дагы сиз айтып атасыз мынтип, мурункулар жооп берсин. Сен 1 жыл иштеп туруп кетип калсаң, кийинки келип туруп мурунку жооп берсин. Ушундай эле болуп атат да биз. Жок, ошон үчүн сиздер деле жардам берген болсоңуз, мен деле ушул мен башында эле айттым байке. Биздин ниет ушул үйдү бүтүрүп бериш деп. Ошого сиздер да бир аз көмөк кылышыңыздар керек. Только негатив жазып эле болбойт эле болбойт. А сиздер деле мен ошон үчүн бербедикпи? Кол коюп берип баарына тең берип. жардам беришиңиз керек, төлөбөгөндөр төлөш керек ошол. Сен өзүңдөн болбой, сенчи. Сен сметаңды чыгарып, жанагыдай сверка кылып, мореке дольщиктердикин, баланча дольщик, баланча миллион ушундай калыптыр, карызыңар деп, могу ишти токтотпой, эки бригаданы алып ишти тындырбай иштетип, биз менен байланышта болуп, жок, собрание кылып, бизге түшүндүрүп айтып, ошентип турсаң анан биз дагы деген төлөбөгөндөрдү ой төлөгүлө иш болуп атат мынакей, бүтсүн тамыбыз деп, ошол экинтебиз. Анан сен эле офистен чыкпайсың же собрание кылбайсың, анан эле же айт десе айтпайсыңар, Айбек башканы айтат келип туруп, сен башканы айтпайсың, сен даже айт. Мына бүгүн эле көрүп атасың сен. Ошентип өзүң эме кылсаң анан иш неме чечилет да анан. Эле сен өзүң собрание кылбасаң элдер келип төкпөйт да, мояк иште жүрбөй атса. Туура буга жооп берип коеюн. Туура мурдагыдай биз баягы бат дебегенибиз, биз эми компанияда мурда 30 адам иштеген болсо, азыр биз 4-5 эле адам иштеп калып атабыз, физически успей этпей калып атабыз. Ошондо туура түшүнүңүз. Биз сиздер деле эмес бул жерде. Бала сагын объектиси дагы бар. Ошондо сиз тартып койсоңуз жакшы болмок. Жок, документ берилиби ал жакка? Жок, ал жака приказ чыкты, бирок баягы сиздер келген маалда мисалы кылынбаган немелер бар болчу да. Мисалы подъездер бүттү, кафелдер коюлду, көп немелер жумуштар бүттү да. Ошон үчүн эжеке сиз билбейм десеңиз, ал жактагы адамдардын да немеси бар да. Түшүнүктүү. Ал маселе менен да жүрдүк деп атасыз. Конечно, ал бир эле бул объект эмес, успей этпей жатабыз физически. Ошон үчүн жанагы смета деп айтып аткан маселе дагы, мисалы сметчик же башка санат үчүн мен санап берсе бир күн эле санап бербейт экен да. Ошондой маселелер болуп бир аз чоюлган ушул. Мындай Билетин алам деп келген. Ким? Сейчас. Азыр бир сунуш да. Сейчас. Бир сунуш. Биринчи ниетибиз жакшы. Чыңгыз Айтматовду бүтүрөбүз деген ниет. Директорубуз да бул жакта отурат, бүтүрөт деп. Эми биринчи айтат да мусулманчылыкта ниетти биринчи такташ керек деп. Ниетти объект бүтүрөт дейт. Экинчи маселе өзүңүздөр айткандай ошо 1 айдын ичинде аксиверканы толук кандуу бүтүрөлү. Мына өзүңүздөр кагаз түрүндө. Мына Эркин Гүлөже группанын аксакалы. Эркин Гүлөженин көпчүлүгү угат. Баргыла, бирден аксиверкага катышкыла деп айтып койсун. Сураныч мына теле камеранын алдында. Бат-баттан бүтөт экен да. Мына бир-бирден эмес, күнүнө 3-төн 4төн убакытсы барлар. Биз суббота күнү дагы иштейбиз. Келип аксиверка кылып бүтүрүп салалы да 1 айдын ичинде.
Анан жанагы өзүнүн активдери эсептеп чыгып туруп жалпы суммадан минус айтып эткенде картинка көрүнөт. Ачык элечи. Бүтөт. Мына стройка жүрүп атат. Мындай жакшы эме кылып, мына тез чогулуштар уюштуралы. Багы маселелер болсо ортого таштайлы. Группада бар эми адамдар, жакшы адамдар бар, мындай туура айтыш керек. Ар бир сында туура кабыл алабыз. Фото отчет дейт, фото отчеттор жөнөтөбүз, видео отчеттор жөнөтөбүз. Эл менен тыгыз байланышта болуп турабыз. Болгон кичине убакыт бериңиздер, аксиверканы бүтүрөлү, локальный сметалардан багы общий активдер кемители. Анан жанакы арестте турган мүлктөрдү дагы эсептеп чыгып, сиз канча сумма дедиңиз го? Предварительный сумманы эсептеп туруп, буюрса ошол план бар 1,5-2 жыл. Эки акчалар түшүп, мына төлөп аксиверкадан кийин адамдардагы астаттыктары бар да, төлөп баштай берсе, мындай бөлүп стройканын параллельно алып кетебиз да, бул жакта алып кетип, ошол айтылган убакытка бүтөт деген ниет бар буюрса. Ошол эле. Неме дегени аксиверка деген мааниси, мисалы биз эски немеде эле жүрөбүз да. А биз мисалы эркин күлөжө 1 миллион астатыгы бар экен десе, мисалы бул эже алып келип атат квитанциясы, менде 500 000 эле. То есть ошон үчүн биз баягы тактап дегенин мааниси тактап ооба, конечно. Мисалы кебиргилерге 200 000 астатыгың бар экен деп келсек, кебирлер башка мисалы 500 000 астатыгы калып калат. Кебирлер башка 100% төлөгөн. Ошол баягы аксиверка кылабыз деген мааниси ушул болуп атат да. Ооба, эми салыштырасыздар да. Булар квитанциясын алып келет. Мен миллион төлөгөм дейт. Силер бухгалтерияңыздарды карайсыздар. Миллион түшүптүрбү, түшпөптүрбү? Ошону тактап туруп. Эми үлүшчүлөрдүкү бияка салыштырмалуу мындай болбогон акча да арзыбаган, Ушул суроону бийлик колдоп атат деп атасың, Азиз. Бийлик жардам берейин деген тилек. Мына бийликке кайрылып, үлүшчүлөр мийлеп атат. Мына аресте мынауну чыгарып койгулачы. Ушул чыкса мен баланчаны курат элем деп кайрылдыңбы? Ушинтип кайрылууга болобу? Кайрылдык. Аресттер чыгып атабы ошонун артынан же чыкпай аткан маселе болуп атабы? Чыкпайт. Мына көрдүңбү? Же ушунда болуп атат. Ошол үчүн Бул жактар ошондо качан башталат? Эл акча төлөп баштагандан кийинби? Ооба. Ошондон кийин. Бул объектилер, Ооба, биз мына блоктору. Ооба. Аксиверкалар бүткөндөн кийин төлөгөндөн кийин төлөш керек да. Төлөсөндөн пул баштайбыз да. Азыркы учурда дольщиктерде ишенич жок. Чындап келсечи. 10 этаж көтөргөндөн кийин, например, 10 этаж көтөрөсөңөр, ошондо кадимкидей дольщиктер уже ишенич пайда болот. Ошондо астатактычы кадимкидей эле өздөрү шашып башташат төлөгөнгө. Чын. Эл ошондой да. Дебитет баштайт төккүлөт. Анан казыр эч нерсе боло элек делечи, Айсбеке. Чын. Мен деле 60% төлөдүм. Эме бар. Бирок моундай состоянияга мен даяр эмесмин. Чын көтөрүлүп 10 этаж көтөрүлгөндөн кийин мен өзүм чуркайм, чын. Офиске келип, үй бүтүп калсын деп. Ооба, байке, ушунусуна жооп берип коеюн. Мына сиз айтып атпайсызбы 10 этаж депчи. Биз буга чейин собрание кылганда эжекелер деле айткан, туура баягы сен как строитель болгонуң үчүн сен биринчи көтөр, 4-5 этаж көтөр, андан кийин эме кылабыз деген. Ошон үчүн мен 10 этаж деген эмес, собраниеда жок окшойсуз. Собраниеда айтылган 4-5 этаж көтөрүлгөндөн кийин анан сен да көрөйлүчү, сала аласың, сала. Büyütүүбүзгө жана эртеден бери чырыбыз качылып жардам бергениңе рахмат. Ишиңе ийгилик каалайбыз. Эми бүгүнкү жыйындан сине жыйынтык чыгат деген үмүттө тарайлы.